Саламатсыңарбы? Менин көптөн көп күткөн окуучуларым жана ардактуу ата-энелер. Сиздер менен кайрадан кезигип жатканыма абдан кубанычтамын. 1-сентябрь Билим күнү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жайкы эс алууңар жакшы өттүбү, балдар? Бүгүнкү алгачкы тарбиялык сабагыбыз сүйүктүү Кыргызстаныбыз жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү алгачкы сабакты баштаар алдында көңүлүңөрдү кызыктуу жомокко бурмакчымын. Илгери бир хан жашаган экен. Ал куштардын сайраганына кумары канбай, эчен түрлүү куштарды капаска кармаачу экен. Бир күнү бакчага келип, укмуштуудай сайраган бир булбулду карматып алып, аны капаска салдырып алып, жанына койдуруп, үнүн уккусу келет. Хандын сарайы, анын ичинде толгон буюмдардын бардыгы алтын менен күмүштөн салынып, кооздолгондуктан баягы булбулга да алтындан капас жасаттырат. Мындайга булбул көнбөгөн, колдон тамак жебеген, ободо учуп эркинче тор капасты көрбөгөн, ошондон бу сайрабайт, эки көзү жайнабайт, жебейт берген тамакты тумшогу менен майдалайт. Ошентип булбул мындай жаңы шартка көнбөй, көп убакытка чейин сайрабай коет. Бир күнү хан жалгыз отурганда, булбул укмуштуудай кубулжутуп сайрап кирет. Ал сүйүнүп, көңүл коюп угуп калат. Көрсө, хан куштардын тилин түшүнгөн киши экен. Кайран алтын уямай, кайрылып сени көрөмбү, кайрылып келбей өзүңө, капаста жатып өлөмбү. Торкодон салган уямай, толгонуп кайра келемби, толкундап көрбөй өзүңдү, тордо жатып өлөмбү. Булбулдун бул муңдуу сайрашына хан таң калат. Мен жасаткан алтын капастагы мамык менен жибектен салдырган алтын уя жакпаса, булбулду капастан бошотуп жибергиле. Бирок кай жерге барып конгонун билип, уясы кандай экенин көрүп келгиле деп буйрук берет. Учуп кетти алайга, кирди калың бадалга, ал өзүнчө кубанып, таранып жатты далайга. Жигиттер көңүл бөлүштү, уясын анын көрүштү, чөп чардан экен анысы, кайра ханга келишти. Көп күн жүрүп кайтышты, көргөндөрүн айтышты, шылдың кылып кээ бири булбулга күлүп жатышты. Капастан бошонгон булбул учуп отуруп бир калың бадалга келет. Өзүнүн көнгөн жерине келгенине кубанып, суу жээгине конуп, үстү башын таранып, боюн керип, укмуштуудай кубулжутуп сайрайт. Көрдүңөрбү балдар, жада калса жан жаныбарлар да өздөрүнүн мекенин сагынышат. Мекен ата-энедей ыйык. Ата-эне өмүр бою өмүр берип, жарык дүйнөгө алып келсе, мекен бизди өстүрөт, тарбиялайт, билим берет. Биздин мекенибиз сүйүктүү Кыргызстаныбыз. Кыргызстан бийик тоолуу өлкө. Кайда гана барбагын ак мөңгүлүү ала тоолорду көрөсүң. Шаркырап аккан кашка сууларды, карагайлуу токойлорго туш болосуң. Кыргызстан эгемендүү, эркин өлкө. Өлкөбүздө 6 миллиондон ашык калк жашайт. Анын ичинде 80ге жакын улуттун өкүлдөрү бар. Элибиздин пейили кенен жана меймандос. Аймагыбыз 7 областка бөлүнгөн. Атап айтсак, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Талас, Нарын, Баткен жана Ысык көл. Борбор шаары Бишкек калаасы. Республикабызды башкалардан өзгөчөлөнтүп турган мамлекеттик символикалык белгилер бар. Атап айтсак, Кыргыз Республикасынын туусу Манастан калган асаба. Маанисин кыргыз эл билет, турса экен эркин заманда, туубуз бийик желбиреп. Элимдин салты тарыхы, кылымдар менен барабар, тууңду бийик көтөр деп туура айткан бабалар. Кыргыз Республикасынын герби. Жери тоосу көлү бар. Малдуу жашыл төрү бар. Кандай көркөм мекеним, гербтен карап көрүп ал. Кыргыз Республикасынын гимни программалык мүнөздө жазылган салтанаттуу ыр. Гимн салтанаттуу иш-чаралардын ачылышында аткарылат.
Бабалардан калган каада салтты билүү, символдорду ыйык сезүү, эне тили менен сыймыктануу, чынчыл, адилеттүү болуп, бардык улут менен ынтымакта жашоо — бул өз мекенин сүйүү. Балдар, силерге үйгө тапшырма жомоктон түшүнгөнүңөрдү айтып берүү, Кыргыз Республикасынын туусунун сүрөтүн тартуу, ал эми мекен жөнүндө ыр айтып берүү. Сабакка активдүү катышканыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Тарыхы бар мекен, ынтымагы дайым бекем, ала тоо бешигим, башым ийип тазим этем. Керемет аймагы